Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Айны ба. Күн сайын өзүнүн үстүнөн иштеген адам гана өзү кыялданган жашоодо жашайт. Джен Синсеро. Киришүү. Китеп окуп жатканыңызда, бул мен үчүн жазылган го деген ой келген учур болду эле. Же айтылгандарды угуп отуруп тезинен иш аракетке өткөнчө шашкан учуруңузга туш болдуңуз беле? Же акылдуу, масштабдуу ой жүгүрткөн адам менен баарлашып жатып, мүмкүн эмес нерсени ишке ашырууга даяр экениңизди сездиңиз беле? Анда сиз шыктандыруунун күчү сиздин чындыгыңызды тез өзгөртүүгө канчалык жөндөмдүү экендигин билсеңиз керек. Жеке мүмкүнчүлүктөрүңүздүн көлөмү канчалык деңгээлде жеңил аңдап билүүдөн да кабардар болсоңуз керек. Ошондой эле, ошол аңдап билүү кээде сиздин башыңызды айлантаарынан да түшүнүүңүз болсо керек. Аны менен эле бирге, менимче, сиз жашоонун кунарсыз агым менен көздү жумуп кете берген кандай жеңил экендигин да билет болушуңуз керек. Баардыгынан күмөн санап, эч нерсеге ишенбей, өзүңүзгө, максаттарыңызга жана аларга жетүүнүн зарылчылыгына ишеним артпай демилгесиз өмүр сүрүү кыйла оңой экендиги сизге маалым деген ойдомун. Ал үчүн кээде бизге 1 саатка жетпеген убакыт эле жетиштүү болот. Же түгүл 1 мүнөт эле. Сиз азыр эле шыктандырган семинардан бул дүйнөнү түп тамырынан бери көтөрүп чыга тургандай каалоо менен чыктыңыз. Азыр эле шык берген китепти окуп бүттүңүз. Азыр эле зээриктирме досторуңузду жашооңуздан чийип салдыңыз. Кубанып, сүйүнүп, өзүңүз менен сыймыктаныңыз дегин келет. Бирок жок. Сизди шек саноо менен ишенбөөчүлүк ээлеп алат. Туура эле жакка баратамбы? Ошол нерсени чындап каалаймбы? Ошол тарапка барууга укугум барбы? Так ошол нерсени каалаганга мага болобу? Анан эле акырындык менен азыркы чындыгыңыздын толкуну бир аз мурда эле алдыңызда жаткан улуулуктарды каптап баштайт. Эки жаңыңызды караганча эле мурдагы ынанымдарыңыз өз ордуларына кайтып келип, үмүттөрүңүз менен кыялдарыңыздын жолун тороп жатып алышат. Бирок кээде катуу шыктанган оопайлыктын күчү менен алынган импульсту сактап калууну чечесиз дагы, жашооңузду чындап өзгөртүү үчүн мүмкүн болгон баардык нерсени жасаганга киришесиз. Ушул учурдан тартып, адаттагы ынанымдар ылайыксыз, уялтуучу жана маанисиз көрүнүп баштайт. Аларды мындан ары сиздин аракеттериңиз жаап жашыра албай калат. Бул планетадагы баардык адамдарда тандоо болот. Жеңилип берүү же өжөрлүк менен ийгиликке карай багыт алуу. Ийгилик кандай гана көрүнбөсүн, анын бир эле себеби бар экендигин түшүнүү маанилүү. Ал максатка жетмейинче ошол тарапка токтобой бара берүү керек. Болду. Кокустан жаралган идеяга ким болбосун сүйүнөт. Күйүп, жанып, ал идеянын баарын айтып берип, анын жардамы менен кантип дүйнөнү багынтаарын кагазга жазып, муну баары эле кылат. Бирок ал идеяны бир нече ай же кээде жылдар бою ишке ашыруу башка кеп. Ийгилик чечкиндүүлүктү, шыктанууну, кунт коюп, көңүл буруучулукту, максатка умтулуучулукту жана эр жүрөктүүлүктү талап кылат. Ийгилик үчүн сиздин ошол булчуңдарды чыңап, ал эми ар бир көйгөйдү жогол бул жерден шалпылдабай деп дайыма кууп турганыңыз өтө зарыл. Кыйындыктын булчуңдарын бекемдеген менталдык мейкиндикти мен руханий жактан машыктыруучу зал деп атаганды жакшы көрөм. Мотивацияны башкача айтканда, шыктанууну сактап калуу үчүн ыйык максаттарыбызга карай кеткен ийри буйру жол менен алдыга жылганыбызга жараша, ошол машыгуунун кандайдыр бир тартибин иштеп чыксак жаман болмок эмес. Машыгуусуз булчуңдар өзүнөн өзү чыңалбайт. Ошондуктан мүмкүн эмес нерсеге кылчайбастан ишенип, максатыңызга кунт коюп көңүл буруңуз. Мисалы, узак убакыт бою тулку боюңузду калыбына келтиргенден кийин, сонун, бул көрүнүш жакшы экен, эми болсо кош бол деген нерсе оюңузга келбейт да, туурабы? Балким келет чыгар, бирок туура кылып жатам деп ойлойсузбу? Менимче көркөмдүү тулку бой каалайсыңбы? Анда машыгуучу спорттук залга үзгүлтүксүз барып тур деген нерсеге баары эле кошулса керек.
ушундай эле башыңыздагы ой жүгүртүүлөргө да тиешелүү. Максатка умтулуучулук менен мотивацияны сактап калгыңыз келеби? Анда өзүңүздү ыңгайлуулук зонасынан сыртка сейилдөөгө алып чык. Ара туруудо эле эмес, эртең, акыркы күнү, күн сайын руханий жактан машыктыруучу залга баруу өзүнө төмөнкү иш аракеттердин баарын камтыйт. Биринчи, өзүңө жардам берүү тууралуу китептерди окуңуз. Чектеген ынанымдар менен шарттарды аныктаңыз. Жолуңузду торогон тосмолордон өтүүнүн үстүндө иштеңиз. Күн сайын эртең менен күзгүнү карап, сен укмуштуудай сонун адамсың деген сөздү айтыңыз. Анан дагы өзүңүздү ыгы жок болсо дагы мактаңыз. Бул сөзсүз зарыл. Сиздин психикаңыз үчүн канчалык кыйынчылыктарды жаратса дагы, ага карабастан зарыл болгон баардык нерсени жасоого даяр болуш керек. Экинчи, медитация жасаңыз. Үчүнчү, шыктандыруучу ораторлордун сөзүн тыңдаңыз. Төртүнчү, күндөлүк жазыңыз. Бешинчи, жашооңуз канчалык сонун экендигин көзүңүзгө жаш алып аңдап билүүнүн жардамы менен жаралган ыраазычылыктардын тизмесин түзүңүз. Алтынчы, сизди катуу шыктандырган адамдардын өмүр таржымалын окуп чыгыңыз. Жетинчи, дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасаңыз. Сегизинчи, өзүңүздү кубанычтын, күчтүн жана чечкиндүүлүктүн жеңилгис алпы сезе турган музыкаларды угуңуз. Тогузунчу, жакшы ойдогу ынаным сөздөрдү, алар сиз үчүн бузулгус чындыкка айланмайынча кайра-кайра кайталаңыз. Онунчу, каалоолордун картасын түзүп аны карап туруңуз. Дайыма. 11. Өзүңүздү өнүктүрүү менен алектениңиз. 12. Жай жана аң сезим менен дем алыңыз. Баардык жакшы нерсени терең дем алып, баардык жаман нерсени толугу менен дем аркылуу чыгарыңыз. 13. Булчуңдарды керип чоюу менен алектениңиз. 14. Жаңы жашооңуз тууралуу кат жазып, ал катта өзүңүздү майда чүйдөңүзгө чейин сүрөттөңүз. Дыкат жана кылдат. Жазган сөздөрүңүздү сезип, алардын даамын татып, аларга ээлик кылганга чейин. Анан ошондо көп өтпөй бакыт менен ыраазычылык сезимдеринен тумчугуп баштайсыз. Ийгиликтин эсеби жок, ал чексиз. Ийгиликке жетип, ошону менен алдыга карай кыймылды токтотуп, сыранын бөтөлкөсүн ачып отуруп алганга болбойт. Ийгилик дайымкы адаптация жана үзгүлтүксүз өсүү менен жашоо. Ийгилигиңиз үчүн канчалык көп нерсе жасасаңыз, жолуңуз ошончолук жеңил болот. Эгер ийгиликтүү кишиге жетип гана тим болбостон, ийгиликтүү болуп өмүр сүрүүнү кааласаңыз, анда дайыма руханий, спорттук залда машыгууга туура келет. Конкреттүү максатка жетмейинче, ар бир машыгууга өзгөчө күч аракет менен мамиле кылуу керек. Ошентип, бул китепти окуудан мурун руханий көнүгүүлөрдүн планын түзүп алыңыз. Кандай көнүгүүлөр, практикалар жатып алып эле жасай тургандай жеңил сезилет, аныктаңыз. Аларды жашооңузга киргизиңиз. Ар бир күнүңүздү жашооңуздун ажырагыс бир бөлүгү катары караңыз. Бул суроолорго жооп бериңиз. Биринчи, күн сайын кандай ырды же ыр түрмөгүн угасыз? Экинчи, күн сайын эртең менен кандай китеп жана канча бет окуйсуз? Үчүнчү, медитация жасайсызбы? Канча ирет жана кайда? Импровизациясыз жашаңыз. Күн сайын байпагыңызды издеп, үйдү оң көтөргөн зарылчылыксыз жасай турган иш аракеттердин эрежесин аныктап алыңыз. Башкача айтканда, күн сайын колдоно турган нерселер дайыма өз ордунда турушу керек. Өзүңүздү кыйнабай тургандай кыска машыгууларды жасоону сунуштайм. Алгачкы жолкусунда аларга эртең мененкисин 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин убакыт сарптоо туура болот. Бул китеп сиздин руханий жактан машыгуучу залыңыздын машыгууларыңызга кошумча болуш үчүн жазылды. Мен башка китептеримдегидей тигил же бул түшүнүккө терең токтолуп, алардын маанисин ачыктабайм. Анын үстүнө, эгер сиз аларды окуган болсоңуз, анда бул китепте айтылгандардын маанисин түшүндүрмөлөрсүз эле аңдап билесиз. Эң негизгиси жасаш керек. Чуркап, пресс жасап, олтуруп туруу көнүгүүсүн аткаргандай эле. Бул жерден сиз машыгууларыңызды жөнгө салып,
аларды максималдуу түрдө максаттуу кылууга жардам берген жөнөкөй көрсөтмөлөргө туш болосуз. Бул китепти окууну дүйнөдөгү мотивация берүүчү дарылардын ичиндеги стимул берип шыктандыруучу укол алуу деп эсептеңиз. Же өзүңүздүн жеке машыгуучуңуз катары кабыл алыңыз. Же супергеройдук дары деп билиңиз. Андан да жакшысы фантастикалык тасмаларда кишилерди асманга учурган сымал сизди да жерден жогору көтөргөн ракеталык учургучтай элестетиңиз. Бул китеп сиздин үстүңүзгө дагы көп жумушту артып коюу үчүн эмес, ошол артылган ийниңиздеги жумуштарды жеңилдетүү үчүн арналат. Менин милдетим сиздин көз карашыңызды тезирээк өзгөртүп, багыт берүү. Башкача айтканда, жон терим менен текшерилген медитация жана жакшы ойлордогу ынанымдардын жардамы аркылуу жол көрсөтүп, керектүү учурда сизге шык берип, достук мамиледе чаап туруу. Жакшы ой менен бирок көшөрүп далыңыздан таптап туруу. Өзүңүздүн үстүңүздөн иштөөгө убакыт келди, дос. Күн сайын бир беттен окуңуз. Же сизге жөн гана энергия керек болгондо каалаган учурда бул китепти ачыңыз. Анан мындан эмне чыгаарын карап көрүңүз. Ошондой эле окуп жаткан учурда күндөлүк ачып алсаңыз жакшы болот. Себеби ал жакка оюңузга келген идеяларды жазасыз. Же аткарыш керек болгон тапшырмаларды. Кыскасы, баарын китептен эле жасай берсеңиз болот. Ал жерде жазуу үчүн бөлүнгөн бош беттер бар. Эгер бир көнүгүү баарынан жакшы иштеп жатса, аны башкасына өтүш керектигин сезгенче жасай бериңиз. Жакшы ойдогу ынанымдарды дагы ошентиңиз. Окуңуз, талдаңыз, иш жүзүндө колдонуңуз. Анан өзүңүз каалаган жана татыктуу болгон жашоодо жашап баштаңыз. Күн сайын. Адамдардын мындай айтканына таң калам. Мен чыгармачыл адам эмесмин. Койчай, чын элеби? Балким бул сизди жөн гана бала чагыңыздан ынандырып коюшкандыр. Же өзүңүз бир жыгылгандан кийин эле ким эле коюш керек деп турбай койгонсуз. Мен терең ынанымым боюнча чыгармачыл эмес адам деген болбойт. Ар бир адам чыгармачыл. Бул дүйнөгө чыгармачылык менен жаралат. Сиз ойлорду чыгарып, карым-катнашты түзөсүз. Өзүңүзгө көйгөй жаратасыз. Аны чечүүнүн жолдорун табасыз. Жумушка бара турган жолуңузду түзөсүз. Турмуштук чындыктарды жаратасыз. Кээде болсо, балким авокадо менен сэндвич да чыгарып жибересиз. Сиз сүрөтчүсүз. Ал эми сиздин искусстволук чыгармаңыз сиздин жашооңуздун өзү. Сиздин дүйнөңүз бул таар. Сиздин каалоолоруңуз менен идеяларыңыз сүртүмдөр. Сиздин ойлоруңуз, сөздөрүңүз жана сырткы дүйнөгө болгон мамилеңиз боектор. Сиздин денеңиз кист. Сиздин иш жана кыймыл аракетиңиз сүртүлгөн боектор. Сиздин ынанымдарыңыз бул боёо үчүн колдонгон жөндөмдүүлүктөрүңүз. Сиздин ишенимиңиз жана ыраазчылык сезимдериңиз искусстволук чыгармаңыздын өзгөчөлүгүн аныктайт. Эгер сиз тарткан сүрөтүңүз ойдогудай болбой калса, процесстин кайсы бөлүгүндө чеберчиликке жетпей жатсаңыз аныктаңыз. Андан соң аны өзгөртүңүз. Сиз эржирөктүүлүк менен акылдуу иш-аракеттерди жана чечимдерди кабыл алып, бирок дайыма алардын кандай оор экендигин айтып наалый бересизби? Каалоолоруңузду так билип, бирок аларга жетүү үчүн тоскоол болуп, тамырлап кеткен коркунучтарыңыздан арыла албай келесизби? Кандай гана ой, сезим жана иш-аракет болбосун, баары сиздин колуңузда жана аларды өзгөртүүгө күчүңүз жетет. Сиз өзүңүздүн чындыгыңызды өзүңүз жаратасыз. Бул деген сонунда элестетүүңүздү колдонуңуз, өзүңүз туура деп эсептеген багыт менен жүрүңүз, ойноңуз, өзүңүздү алдыга түртүңүз, өзүңүзгө эркиндик бериңиз. Анан бул дүйнөгө сулуулук алып келе турган сизди толкунданткан жаңы чечимдерди кабыл алуудан рахат алыңыз. Кайталайм, сиз өзүңүздүн чындыгыңызды өзүңүз жаратасыз. Өз күчүнө ишенүү, жетиш керек болгон жаңы жөндөм эмес, ал башынан эле сиздин ичиңизде бар. Өзүнө ишенүү бул сиз өзүңүз. Сиз бул дүйнөгө келгенде өзүңүзгө ишенимдүүлүк менен жана өзүңүзгө болгон сый-урмат менен төрөлгөнсүз. Башында өзүңүздү толугу менен кабыл алчусуз. Сиз мен эң сонуммун деп ойлочусуз. Кийин гана ойлоруңуз
мен жолсузмун, анткени бул жашоодо бир дагы нерсени туура жасай албайм деген пикирге алмашкан. Өзүңүзгө болгон баардык күмөн саноолор, коркунучтар убакыттын өтүшү менен пайда болгон. Бул чындык эмес. Бул болгону адаттагы менталдык конструкция. Сиз кандай турсаңыз, ошондой эле жакшынакайсыз. Жакшынакай көздөрүңүздү жумуңуз. Жакшынакай тулку боюңузга абадан берип, дем алыңыз. Жакшынакай аң сезимиңизди тазалаңыз. Өзүңүздүн чыныгы ким экендигиңиздин турмуштук күчүн сезиңиз. Ушул уникалдуу маңызга чөмүлүңүз. Анткени бул сизсиз жана бир гана сизсиз. Убакыттын агымы менен келген, кеткен миллиарддаган адамдардын ичинен өзүңүздөй адам жалгыз өзүңүз гана болгонсуз жана ошол уникалдуу бойдон кала бересиз. Бул нерсени баалоо керек. Бул нерсени белгилөө керек. Бул нерсени сүйүү керек. Эгер коркунучтарыңыздан качсаңыз, алар сизди кууп, ээрчип алат. Эгер аларга жолуккан жерден атырылып, асылсаңыз, алар дароо сиздин жолуңуздан жоголот. Коркунучтар адамдын мындай кылганын жактырбайт. Шылтоо бул болгону кезектеги татаал тапшырма. Ал сиздин жеке чечимиңиз менен сиздин үстүңүздөн бийлик жүргүзүп алат. Эгер жашооңузду олуттуу түрдө өзгөртүүнү чындап кааласаңыз, анда баардык тоскоолдуктарды жеңүүнүн жолун табасыз. Эгер жашооңузду олуттуудай эле өзгөртүүнү кааласаңыз, анда шылтоо табасыз. Башкача айтканда, шылтоо бул көз боемочулук. Менин милдеттеримди так аткарбаганым үчүн эмес, жетекчим акмак болгону үчүн жумуштан чыгарышты. Мындан тышкары шылтоо коркунучтар менен бетме-бет келүүдөн куткарат жана белгисиз мүмкүнчүлүктөргө ачылууга жол бербейт. Ал эми мүмкүнчүлүктөр биз баардык шылтоолорубузду унутканда гана пайда болот. Ар түрдүү учурда ыңгайлуулук зонасында жүрө берүү деген ушул. Эч кандай деле маанилүү эмес дегенден баштап эң жаманга чейин жеткирет. Болгону бөтөн аймакта адашып жүргөнчө, ушундай эле бир жерде жүрө берген ыңгайлуураак. Суранам, чыныгы ким экениңизди таанып биле турган бир келүүчү жалгыз мүмкүнчүлүгүңүздү шылтоолор менен өзүңүздү алdoogу коротпоңуз. Каалаган нерсеңизди түзүп алууга сиздин күчүңүз жетет. Жашоомдо жакшы нерселер болушуна мен татыктуумун жана аларды кучак жайып күтүп аламын. Биз кайталаган нерселердин баары чындыкка айланат. Бул ынанын баарына тиешелүү. Көзүбүзгө көрүнгөн, оюбузга келген, окуган, уккан, талкуулаган, өзүбүз жөнүндө сөз кылган бүт нерсе. Кайталоо чындыкты жаратат деген түшүнүк жакшы ойдогу ынанымдарды көп жолу айта берүүнүн натыйжалуулугун жогорулашына себепкер болгон концепция. Ушундай эле нерсе каалоолоруңуздун картасын кайра-кайра караган учурда да пайда болот. Ошондуктан ийгиликтерге жеткен адамдар менен алар жетишкендиктерин кантип багындыргандыгы жөнүндө баарлашуу ушунчалык маанилүү. Ошондуктан ыраазычылык адамды ушунчалык өзгөртөт. Ошондуктан адамдар үйүнүн баардык жерине мен өзгөчөмүн, мени жакшы көрүшөт, мен баардык жакшы нерселерге татыктуумун деп жазып, чаптай беришет. Андан кийин достору босогодо турганын көрүп, чаң тополоңго түшүп, аларды кайра жулуп баштайт. Аң сезимиңизден сизди алагды кылган баардык ойлорду сууруп чыгыңыз. Андан кийин алардын арасынан өзүңүз тандап алган жолуңузда сизди колдобогон ойлорду таап, башкасына алмаштырыңыз. Кесиптештериңиз менен маектешип жаткан учурда оозуңуздан чыккандарга көңүл буруңуз. Оозуңуздан чыккан сэндвичтин күкүмдөрүнө эмес. Сөз сиздин күзгүгө караганда, таанышуу сайтын барактаганда же сыналгы көрүп жаткандагы аң сезимиңизде болуп жатат. Китеп, гезит окуганда, айтылган сөздөрдү укканда, адамдар менен сүйлөшүп жатканда өзүңүздү кандай сезесиз? Сизге дайыма тоскоолдук кылган 5 ынанымдын, даттануунун, иш аракеттерин, кырдаалдын тизмесин түзүңүз. Андан кийин аларды дароо чече ала турган бир катар жолдорун жазып чыгыңыз. Сизге убакыт беребиз. Жаңылыктарда айтылган жана жазылгандардан кабардар болуп турушубуз керек. Бирок бизге
кайдыгер эмес адамдарга позитивдүү маанайды сактап, дүйнөдө болуп жаткан жаман нерселердин алдында жемиштүү бойдон калуу оор. Жаңылыктарды кунт коюп көрүңүз, бирок мынчалык көп маалыматтарга, кээде көз жашыңызды агызып жибере турган кабарларга маанайыңызды чөктүрбөңүз. Көңүлүңүздү бурбаңыз. Сиздин жеке чегиңиз кайсыл жерде турарын аныктаңыз. Башкача айтканда, жөнөкөй эле маалымат алууда сизди кайсыл учур начар акыбалга түртөт. Сизди жогору көтөрүп, энергия менен камсыз кыла турган нерселерге көңүл буруңуз. Ачууңузду туура багытка нуктап, иш-аракетке өтүңүз. Ал эми кайгыны жакын адамдарыңызга кам көрүп, көңүл бурууга алмаштырыңыз. Абдырап, дендароо болуп калган абал сизди энергия менен камсыздай тургандай кылыңыз. Анан жергиликтүү активисттердин катарына ишенимдүү кошулуңуз. Биз бул жерде ушул дүйнөгө жакшы нерсе алып келүү үчүн жүрөбүз. Бирок эгер кайгыдан шал болуп, дендароо бойдон жүрө берсек, эч кимге пайда алып келбейбиз. Анын ичинде өзүбүзгө дагы. Күн сайын кырдаалды оңдой турган нерсени кичинеден, аз-аздан жасай берип, анын натыйжасында биздин дүйнөбүз эң чоң жакшы өзгөрүүлөргө келип жеткенин элестетиңиз. Терс эмес, жакшы нерселерге канчалык көп көңүл бурсаңыз, башкаларга жардам берүү үчүн ошончолук көп энергияңыз жаралат. Ошондо гана өтө зарыл болуп турган жерге жарыктын шооласын чачасыз. Күн сайын суу алганы чоң сууга барган аял тууралуу сонун мындай окуя бар. Ал бир нече чакырым жолду басып өтөт. Эки чакага суу толтуруп, аны кайра үйүнө ташып келет. Ар бир жолкусунда бир чакасы бөксөрүп калат. Ал эми экинчиси ошол эле бойдон келет. Бөксөргөн чака өзүн жолу болбогон ийгиликсиз сезет. Анткени анын бир жеринде жыртыгы болот. Ал өзүн дайыма сууну бош эле коротуп жатканы үчүн тилдейт. Башкача айтканда, жумушун жаман аткарып жатканы үчүн капаланат. Ал деген жарыгы жок, кесиптешиндей таасирдүү эмес да. Анан ал дайыма аялга эч нерсеге жараксыз экендигин кечке айта берет. Бирок аял анын оюна макул эмес. Аял бул чака дүйнөнүн кичине болсо дагы жакшы кылып жатат деп эсептейт. Киши баскан жолдун бир четинде кооз гүлдөр өсөт. Анын баары жарык чакадан аккан суунун эсебинен улам ушундай кооз болуп өсүп чыгышты. Ал эми ал гүлдөр аялга кубаныч тартуулап турат. Ал гүлдөр аялдын күн сайын баскан жолун кооздоп, ачык түстөргө боеп, жыпар жыттарга бөлөп, чымчыктар менен аарыларды өзүнө тартып турат. Биздин чындыгыбыз, биздин кабыл алуубуздун жана түшүнүгүбүздүн күзгүсү. Сиз кемчиликтериңизди кандай баалоону өзүңүз чечесиз. Жеке личностуңузга болгон сокку катары же өзүңүздүн уникалдуу, укмуштуудай өзгөчөлүгүңүз катары. Башкаларга окшош эмес болгонуңуз үчүн өзүңүздү жемелеп, тилдеп, жек көрүүнүн ордуна сизге тиешелүү баардык нерселерден сулуулукту издеңиз. Өзүңө болгон сүйүү турмуштук жолду шаңдуу кылат. Анткени менен убактылуу ийгиликсиздиктердин артында сизди кандай ийгилик күтүп турганын билүү мүмкүн эмес болсо керек. Балким сиз ойлогондон да мыктысын жаратасыз. Эгер сиз уят болуп, жыгылып түшпөгөнүңүздө, сиздин бул дүйнөдө бар экендигиңизди эч ким билбей калмак. Көңүлдү бир жерге топтоп, бир нерсеге кунт коюунун эң натыйжалуу ыкмасы бул дем алуу. Күн тартибиңизден бир нече мүнөт бөлүңүз. Токтоңуз. Аң сезимиңизди өчүрүңүз. Терең дем алыңыз. Ушундай жол аркылуу адамдын энергиясы менен байланышып, өзүңүздүн мендигиңиздин эң күчтүү бөлүгүн ишке киргизүүчү мейкиндикти айланаңызда жараткан болосуз. Жакшы дем алуу үчүн бир ыкма бар. Розаны жыттап жатканыңызды элестетиңиз. Анын жыпар жытын жыттаганда өпкөңүздү ошол жытка толтурасыз. Демиңизди чыгарасыз. Андан соң көзүңүздү жумуп, учурдагы абалга көңүл буруңуз. Дем алуудан рахат алыңыз жана толук бойдон өзүңүздү бош коюңуз. Көбүрөөк токтоп, розанын жыпар жытынан рахат алганды унутпаңыз. Сиздин милдетиңиз чыныгы өзүңүз менен болуу. Ал үчүн туура эмес деген жол болбойт. Эгер башка бирөө болгонго аракет кылсаңыз, боло албайсыз. Ишке ашпайт. Аалам ага сый көрсөтүп, анын космостук бийинин бурганагына түшүү сунушун кабыл алганды суранат. Убакытты унутуп,
учур менен жашоо, мүмкүнчүлүктөрүңдү чексиздигин сезүү, кутурган кумар менен умтулуп алдыга кароо, галактикалардын ортосундагы мелодиялардын ыргагына түшүп, ушундайча гана жашоо керек. Кечеге өзүңүз менен бирге эмне ала барасыз? Эски, кунарсыз, толтура окуялардыбы же бийге түшө турган туфлиңиздиби? Эсиңизде болсун, алдыңызга койгон кичинекей тапшырмалар көрүнгөндөн алда канча чоң мааниге ээ. Алардын мааниси керектүү иш-аракеттерди азыр жана ушул жерден жасоо гана эмес. Тапшырманын канчалык кичинекей экендиги маанилүү эмес, бирок ал тапшырма максатка жетүүгө багытталгандан кийин сөзсүз сизди алдыга жылышыңызга жардам берет. Ошондуктан ага олуттуу мамиле жасоо зарыл. Эгер сиз мисалы француз тилин үйрөнүп жатсаңыз жана күн сайын 2 гана жаңы сөз жаттоо тапшырмасын койсоңуз, анда алга. Тек гана нерсе бир айда канча сөз жаттап калаарыңызды ойлонгонду унутпаңыз. Кийинки жолкусунда сизди жалкоолук ээлеп алышы мүмкүн. Дагы бир тапшырма менен алектенгенге ишиңиз чаштан көп болуп жаткандай туюлат. Бирок ошол майда барат тапшырмалардын баары чоң мааниге ээ экендигин унутпаңыз. Кийинки жакшы ойдогу ынанын сөздүн жардамы менен максатыңызга кунт коюп көңүл буруп, багыт алыңыз. Бул учур мен түзүп жаткан жашоонун ажырагыс бир бөлүгү. Дал ушул учурда жасай турган нерсе менин бүт дүйнөдөгү оюмду аныктайт. Өзүмдү толугу менен эң жакшы жашоону түзүүгө арнайм. Ошондуктан бул учурга олуттуу карайм. Баш айланткан укмуштуудай учурга кез келүүнү чыдамсыздык менен күтөм. Алар өз алдынча эркке ээ эмес, сиздин иш-аракетиңизди аныктабайт. Аларды сиз аныктайсыз. Башкача айтканда, сиз тамеки чегүүнү өлгөндөй каалаган жоксуз. Тамеки чеккен жерге барууну же ден соолугуңузду жакшыртууну сиз тандап жатасыз. Түнкү азгырык сизди каптап алган жок. Сиз өзүңүз кечки медитация жасоону же китеп окууну каалаган жоксуз. Азгырыктарга алдырып, алаксыткан факторлордун алдында алсыз болуп жашоо өтө кыйын. Чындыгында кичине күтө туруп, өзүңүздүн көңүлүңүздү ийгиликке жетүүгө буруу эң жөнөкөй эле нерсе. Биз шылтоолорубузду кылдаттык менен коргойбуз, себеби алар бизди өзүбүздүн жашообузга болгон жоопкерчиликтен бошотот. Кол жетпеген каалоолор, аларды кылган факторлор, акылсыз идеялар, булардын баары чындыгында туруму жок, жанда өтүп кетүүчү жарыктар. Алар биздин аң сезимибизден тез учуп өтүп кетишет, бирок кээде биз алардын бийлигине толугу менен баш ийип беребиз. Кантип азгырыктарга алдырбай, ийгиликке карай кеткен жолдон кантип адашпаш керек? Бул үчүн бир эле фактыга көңүл бурушубуз керек. Бузуку азгырыктар туруксуз жана татыксыз. Алар өздөрүн канааттандыруу каалоосу менен жабышып алышат. Мисалы, тамеки чеккиңиз келген каалоого туш болгондо, бул каалоо чындыгында узакка созулбаган учур экендиги эсиңизде болсун. Урматтуу чеккиштер, шылдыңдап, мыйыгыңардан жылмайбай эле койгула. Сиздин турган турпатыңыз ойлоруңузга баш ийет. Көңүлүңүздү бир жерге топтоңуз. Анан 1 мүнөттүн ичинде терс мотивди айдап чыгаруучу нерсени элестетиңиз. Мисалы, өпкөңүз тазаланып жатканын ойлоңуз. Сиздин тамеки чекпей карманганыңыз үчүн өпкөңүз сизге ыраазы. Каалооңузду улам-улам сакайтуучу элес менен жоготуп туруңуз. Муну адатка айлантыңыз. Өжөрлүктүн керектүү деңгээли менен жеңилгистей көрүнгөн бузуку шамалды жөнгө салууну үйрөнүңүз. Кийинки жолу болсо, жумуш жасоого отурасыз. Анан эле поштаңызды текширүүнү унутуп калганыңызды эстейсиз. Баарын таштап, поштаңызды карагыңыз келет. Баш ийбеңиз. Өзүңүздү пайдалуу процесс менен алаксытыңыз. Ошондо ал каалоо кандай тез пайда болсо, оюңуздан ошондой эле тез жок болот. Ал эми пайдалуу ишке көңүлүңүздү бура алганыңыз поштаңызды карагандан алда канча чоң рахат тартуулайт. Кичине болсо да тулку боюңузду калыпка салуучу көнүгүү жасоого даярданып жатасыз. Анан эле бүгүн үйүңүздүн аркы бетинде жаңы тамактануучу жай ачылып турганын эстеп кетесиз. Ал оюңузду
келбетиңиздин келишимдүү болуп калганын элестетүү менен четке кагыңыз. Белиңиз ичкерип, курсагыңыз кирип, жамбаштарыңыз серпилгичтүү болуп калганын элестетиңиз. Же физикалык кыймылдан улам алган ырахатты элестетсеңиз болот. Кан тамырлар аркылуу тез жүргөн канды, бир тонуска келген булчуңдарды, күч алган демди сезиңиз. Сизге бул жагымдуу. Спортко 100% берилесиз. Сиз күн өткөн сайын күчтүү болуп, саламаттыгыңыз болсо бекемделип баратканына кубанасыз. Ушунун баары тамактануучу жайдагы бир урттам ашка татыйбы? Бузуку ойлор, азгырыктар жана идеялар биз уруксат бергенде гана бизди башкарып алышат. Эгер өзүңүздүн каалоолоруңуздан жана азгырыктардан көз карандымын деп ынандырсаңыз, эсиңизде болсун. Бул болгону убактылуу маселе жана фокустун башка нукка бурулуп кетүүсү гана. Терс каалоолор үйрөтүүгө болбой турган кандайдыр бир жырткыч эмес. Өзүңүзгө шыктандыруучу өнөктөш табыңыз. Устат, машыктыруучу ким болсо дагы жума сайын же 2 жумада бир жолу ошол кишиге отчет берип тургандай адамды издеңиз. Процесске дагы башка бири катышса, адамдар жогорку ыктымалдуулукта белгиленген нерсени аткарууга аракеттенишет. Мына ошол үчүн алар жеке өсүш боюнча машыктыруучуларды жалдап, билим алуу топторуна мүчө болуп киришет. Ооба, алар максаттарына өз алдынча деле жете алышат. Бирок айланадагыларыңыздын алдында алсыз болуп көрүнбөө мотиви тандаган жолдон артка кайтпоого көмөктөшөт. Жүгүңдү башкалар менен бөлүш, ыкмасы аркылуу эң сонун адамдардын командасында иштөө алда канча чоң ийгиликтерге жеткирет. Убакыттын кайсы гана учуру болбосун, сизди жакшы нерселер, жакшы адамдар, жакшы көрүнүштөр курчап турат. Сиз эртең мененки тийген күндүн нуруна чагылышкан суу куюлган кувшин кандай сонун көрүнөрүн байкадыңыз беле? Ак кошуна бөлмөдөгү кесиптешиңиздин жакшынакай жылмаюусунчу? Уктап жаткан итиңиздин коңурук тартканынчы көрдүңүз беле? Ким бергенин бир Кудай өзү билген көк жайдын тамшанткан даамычы сезип көрдүңүз беле? Буларга окшогон күнүмдүк нерселердин баары ардактап, сыйлоону, ыраазы болуу сезимин, тегерегиңдегилердин жеңинен тарткын келген каалоону жана кубанычтан пайда болгон кыйкырыкты жарата алат. Негизи булар энергияга толгон, сизди максатыңызга түрткөн, бакытка, кубанычка, шаңга бөлөгөн контейнерлер. Тагыраагы алар ушундай боло алышат. Ал үчүн сиз жасай турган жалгыз нерсе жагымдуу майда барат нерселерге көңүл бурууну унутпоо. Сиз ажайыпсыз. Кеңири тараган элдик пикирден айырмаланып, сиз эмнеге умтулуп жатканыңызды, өзүңүздү жакшы сезүүгө мүмкүнчүлүк берген нерсени кантип түшүнгөнүңүздү билүү анчалык деле маанилүү эмес. Биз баардык баскычтары бири-бири менен байланышкан логикалык ой жүгүртүүгө, тизме жана план түзүүгө көбүрөөк маани беребиз. Албетте булардын баары маанилүү, бирок көп учурда бакыт алып келүүчү нерселерди байкабай калабыз же жөн гана ырахат алууну унутуп калабыз. Биз көп учурда жашообузду, жүрөгүбүздүн каалоосун эске албастан башыбыздын пикири менен куруп алабыз. Адамзат коому ушунчалык узак убакыттан бери аң сезиминин жетишкендиктерин көрүп келгендиктен, биз личностугубуздун ички туюму менен байланышты үзүп алдык. Ага ишенгенди унутуп койдук. Сизге тигил же бул адамдар, ойлор, жерлер, идеялар, нерселер, ырлар, иш-чаралар, тамак-аштар, кийимдер кандай таасир тийгизерин байкоого алыңыз. Алар менен кандай түрдөгү маанай байланыштуу? Башыңыздагы мээни алып салышты деп эсептеңиз. Күнүмдүк чечимдерди кабыл алуу үчүн жалгыз сезимдериңиз гана бар. Эч кандай логикалык ой жүгүртүүлөрсүз, иштин кандай акпалда экендигин жана алар кандай нукка түшүп кетери тууралуу ойлорсуз, акылсыз көрүнүп калуудан тартынган коркуу сезимдерсиз, жоготууларга туш болом деген коркууларсыз. Бир күн кечке сезимдериңизге гана көңүл буруп көрүңүз. Аң сезимиңизди болушунча бошотуңуз. Жыйынтыгында эмнеңиз өзгөргөнүн жазыңыз. Ичиңизде болгон баардык өзгөрүүлөрдү кагазга түшүрүңүз.
Дисклеймер. Оба, баарыбыз жакпаган нерсени жасоого мажбур болобуз. Мисалы, сааттар бою салык кызматынын тез байланышында күтүп туруу же операция жасатуу. Бирок мен айтайын дегеним, жашооңузда позитивдүү сезимдердин күчү менен болушунча көп чечимдерди кабыл алууга шарт түзгөн ички туюмдарыңыз менен сизди байланыштырган булчуңдарыңызды бекемдешиңиз керек. Шайтан алгырдыкы. Жөн гана ушуну жасап сал. Болду. Бүгүн адаттагыдан 2 эсе көп суу ичиңиз. Суу ичүү бул эң жөнөкөй, пайдалуу жана маанилүү нерсе. Бирок ошол эле учурда кээде ал нервке тийиши мүмкүн. Себеби канчалык көп ичсең, ошончолук ажатканага бат барасың. Бирок сиздин денеңиз бирөө эле да. Анын көп бөлүгү суу ээлейт. Ушундайча тулку боюңузга канчалык жакшы кам көрсөңүз, сизде ошончолук көп энергия болот. Ал эми жашоонун өзгөртүү үчүн бир далай энергия талап кылынат. Ошондуктан суу ичүү менимче толугу менен ылайыктуу кеңеш. Саат сайын суу ичүүнү эскертип туруучу таймер коюңуз. Эгер организмиңиздеги гидробалансты сактоого көнсөңүз, анын жакшы жыйынтыктары жаралган ыңгайсыздыкты билгизбей калат. Сиздин чындыгыңыз чекиттерден куралган сүрөт сыяктуу күнүмдүк жашоонун кичинекей күкүмдөрүнөн турат. Сиз бир нерседен көңүлүңүз калып же бир нерсеге кабатыр болуп баштадыңызбы? Сиздин реакцияңыз бул терс эмоциялардын чыныгы булактары эмес экендигин унутпаңыз. Бул болгону сиздин сезимдериңиз. Мисалы, сизди төмөнкү кабаттагы кошуна таарынтып койду. Сиздин балаңыздын тарбиясы жок экендигин бетиңизге айтты. Же кесиптештериңиздин сиздин сырткы келбетиңиз тууралуу айтканы капалантты. Же жетекчиңиз кардарлардын сизге карата арыздануусу бар экендигин айтып, кабатырланууга мажбур кылды. Сиздин башыңызды желкеңизге чейин ээлеп алган терс эмоциялардын баарын объективдүү себептери жок. Баардык себептер бир гана сиздин башыңызда байырлайт. Эгер кошунам жаман десеңиз, ал жаман болуп калат. Эгер кесиптешиңиздин айткандарын өзүңүзгө алсаңыз, андага таарынасыз. Эгер сиз кабатырланып баштасаңыз, анда жетекчиңиздин чакырганы кабатырлантат. Кабатыр болуунун жана сар санаалардын баардык себептери сизден өзүнчө пайда болбойт. Аларды сиз өзүңүз жаратасыз. Сиз жасашыңыз керек болгон жалгыз нерсе бул кабыл алууңузду өзгөртүү. Ошондо сиз толгон токой жагымсыз ойлордон арыласыз. Бир жолу космостогу гигант таштандылар каалаган учурда жерге келип түшөт деген ойго байланып алган бир досум менен сүйлөшүп калдым. Мындан тышкары, анын ресторандардан ушунчалык жийиркенген адаты бар болчу. Сенин тамагыңа кимдин чачы түшүп калганын ким билсин? Бир жолу ошол досума аба майданынан кезигип калып, үйгө жеткенче анын кумсарган жүзүнө көз салып келдим. Бул айдоочулардын таанып билбей туруп, аларга ишенгени кантип болсун деп шыбырады. Алар сени кайсы учурда ыргытып жиберерин кайдан билмек элең? Биз аны фоб деп койчубуз. Фобия деген сөздөн алынган. Кээде ичкиси келбегендей түрк көрсөткөнүн көргүбүз келип, шакаба чегүү үчүн анын стаканындагы суусундукту уурттап койчубуз. Бирок бир чети ал баланыкы деле туура болчу. Бул дүйнөдө кабатырлануунун сан жеткис себептери бар. Алардын ушунчалык көптүгүнөн эртең менен төшөктөн туруунун өзү эле коркунучтуу болуп калат. Бирок ошол эле учурда чындап маанайды көтөргөнгө толтура нерселер да бар. Сиздин чындыгыңыз көңүлүңүздү кайсы жакка бурууну чечишиңизден көз каранды. Эгер бактылуу жашоодо жашагыңыз келсе, реакция кыла турган нерселериңизди дыкат тандаңыз. Мен досум жөнүндө жана анын эрксиз келе берген идеялары тууралуу айтып жатканымдын себеби, биз баарыбыз бир аз фобторбуз. Баарыбыздын кое бербей бекем кармап алган коркуу сезимдерибиз жана бизди чектеген ынанымдарыбыз бар. Алар биз үчүн чындыкты туюлушу мүмкүн. Бирок айланадагылар балким аларды аша чаап кеткендей көрүшү ыктымал. Мен билем, чындыгында фоб бир аз жасакерлене берет. Бул тууралуу ойлонуңуз. Мисалы, сиз жакын досуңуздун туруксуз жана эркиндикти сүйгөн сүйлөшкөн кызы менен эки айрым жолго түшкөндөн коркуп жатканын билесиз дейли. Аларды эгер
ажырашсак өмүр бою жалгыз калабыз деген коркунуч ээлеп алат. Бирок сиз деген бул коркунуч анчалык деле негизделбегенин билесиз да. Коркуу сезимдерине, күмөн саноолорго жана тынчсызданууларга байлануу сизди бул сезимдердин өзүнүн келип чыгышынан коргобойт. Анткени менен бул байлануу эң жаман сценарий иш жүзүнө ашканча эле ошол жаман сценарийди жашоого мажбурлайт. Келиңиз, ачык сүйлөшөлү. Адатта биздин коркуу сезимдерибиз, күмөн саноолорубуз жана тынчсызданууларыбыз ошол эле бойдон башыбызда кала берет. Анда асмандан башыңа бир нерсе кулап түшкөнгө чейин күн сайын таш менен башыңды койгулай берүү пайдалуубу? Учурдагы көз ирмемден рахат алыңыз. Болушу күмөн болгон келечектеги жагымсыз нерселерди калп эле алдын ала божомолдоп, учурдагы көз ирмемди жөн эле өткөрүп жиберүүгө болбойт. Сиздин энергия менен кубаттап, алдыга түрткөн нерселерге көңүл буруңуз. Сизди алсыратып, артка тартып, коркутуп, колуңузга өтө көп антисептикти сепкенге мажбурлаган ойлорго маани бербеңиз. Эгер башыңызга космостук гигант таштарды түшүп кетсе, эгер бизнесиңиз артка кетсе, эгер жүрөгүңүздү жаралашса, анда ошондой болушу керек.